Өлкөдө коронавирус 1334 кишиден табылып, 11 адам каза болду. Кызыл зонада иштеген медкызматкерлерге июнь айы үчүн 166 миллион сом төлөнөт. Ош облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмү пайдаланууга берилди. Азиз Суракматов мамлекетке 150 миллион сом төгүп, үй камагына чыгарылды. Германиянын батышын суу каптап, 1000ден ашык киши дайынсыз болууда. Токио Олимпиадасында спортчулардын парады өтпөй калышы мүмкүн. Формалар кийилбей калабы? Эртең 17 июлга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Жалал Абад облусунун Аксы районунда жүргөн селге байланыштуу өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу иштери президенттин жеке көзөмөлүндө. Каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө тийиштүү жардам көрсөтүлөт. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев Жалал Абад облусунун Аксы районунун тургундары менен жолугушуу учурунда билдирди. Ал Кыргыз Республикасынын президентинин атынан 6 адам каза болгон үй бүлөгө 1 миллион сом, ал эми үй бүлө мүчөсү курман болгон 2 үй бүлөнүн ар бирине 100 000 сомдон берди. Министрлер кабинетинин башчысынын резервдик фондунан 6 адам каза болгон үй бүлөгө 300 000 сом, үй бүлө мүчөлөрү курман болгон 2 үй бүлөнүн ар бирине 50 000 сомдон бөлүндү. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары курман болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Жаңы жол айылында дайынсыз болгон 5 жашар баланы издөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Бүгүн 16 июлга карата Кыргызстанда коронавирус дагы 1334 адамдан табылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирет. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 702, Ош шаарында 47, Чүй облусунда 228, Ош облусунда 67, Талас облусунда 20, Нарын облусунда 24, Ысык Көл облусунда 49, Жалал Абад облусунда 79, Баткен облусунда 118 кишиден коронавирус табылган. Ошондой эле бир сутка ичинде коронавирус илдетинен 1163 бейтап айыгып чыккан. Ал эми бир күн ичинде коронавирустан 11 адам каза болгон. Алар Бишкекте 6, Таласта 2, Чүйдө 1, Жалал Абадда 1 жана Ысык Көлдө 1 киши. Бүгүнкү күнү өлкөнүн ооруканаларында 4863 бейтап, амбулаторлук түрдө 15159 бейтап дарыланууда. Ооруканаларда дарыланып жаткандардын ичинен 67 бейтаптын абалы канааттандырарлык, 3134 адамдын абалы орто оор, 1446 киши оор жана 216 бейтап өтө оор абалда жатат. Коронавирус жуктурган жалпы 146 292 учур катталды. Анын ичинен 122 923 адам оорудан айыгып чыкты. 2154 киши каза болду. Кызыл зонада иштеген медицина кызматкерлерине июнь айы үчүн 166 миллион 469 миң төлөнөт. Бул тууралуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын биринчи орун басары Клара Өскөнбаева билдирди. Анын айтымында ал каражат ооруканалардын эсебине бүгүн которулат. Маалыматка караганда Бишкек шаарында иштегендерге 93 миллион 189 миң, Чүйгө 22 миллион 609 миң, Ошко 24 миллион 803 миң, Баткенге 4 миллион 43 миң, Жалал Абадка 8 миллион 112 миң, Ысык Көлгө 8 миллион 291 миң, Нарынга 3 миллион 376 миң жана Таластагы медицина кызматкерлерге июнь айы үчүн 2 миллион 43 миң сом кенемте төлөнөт. Белгилей кетсек, 16 июлга карата Кыргызстанда 33 медицина кызматкеринен коронавирус табылган. Ооруканадан 23, үй карантининен 18 медкызматкер айыгып чыккан. Ал эми пандемия башталгандан бери өлкөдө 6086 медкызматкер коронавирус жуктурган. Анын ичинен 5298 айыгып чыккандар. Оштогу облустук бириккен клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин Оштогу өкүлчүлүгүнүн басмасөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда бөлүмдүн ачылышына Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев, министрлер кабинетинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Бактыбек Алайчиев жана дарыгерлер катышты. Оштогу өкүлдүн биринчи орун басары Бактыбек Алайчиев жугуштуу оорулар бөлүмүнүн
ачылышы менен кызматкерлерди куттуктап, COVID-19 оорусу менен күрөшүүгө салымын кошкон дарыгерлерге ардак грамота тапшырып, ыраазычылыгын билдирди. Жугуштуу оорулар бөлүмүнүн ачылышы абдан керектүү болуп жатат. Анткени өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалда аталган бөлүмдө көптөгөн жарандарыбыздын өмүрүн сактап калат деп ишенем. Учурдан пайдаланып, өз өмүрүн тобокелге салып, коронавирус менен күрөшүп, биздин ден соолугубузга кам көрүп жаткан ак халачаң дарыгерлерибизге ыраазычылык билдирем, деди Бактыбек Алайчиев. Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имаратын оңдоп түзөө иштери 2020 жылдын 27 декабрында башталган. Капиталдык оңдоп түзөөгө Дүйнөлүк банктын долбоору аркылуу 18,348,000 сом каражаты бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө жугуштуу оорулар бөлүмү COVID-19 оорусунун оор түрүнө кабылган бейтаптарды кабыл алууга ылайыкташтырылды. Жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имараты 1976 жылы курулган, бирок 45 жылдан бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн эмес. Бишкек шаарынын мурунку мэри Азиз Суракматов кылмыш ишинин алкагында тергөө менен келишим түздү. Бул тууралуу УКМКнын басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, Бишкек шаарынын экс-мэри Азиз Суракматовго 1-Май райондук сотунун мурда камакка алуу түрүндө тандалган баш коргоо чара чечими кылмыш иши боюнча тергөө аяктаганга чейин сыртка чыкпоо жөнүндө баш коргоо чарасы каралды. Тергөөдөгү сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жазык процесстик мыйзамына ылайык Азиз Суракматов менен тергөө менен кызматташуу жөнүндө процесстик келишим түзүлүп, ага ылайык Суракматов Бишкек шаарындагы башка жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүштүрүү фактылары боюнча көрсөтмө берген. Ошондой эле келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 170 миллион сомдун 150 миллионун кайтарып берген. Калган чыгымдарды төлөө график боюнча Суракматов тарабынан төлөнүп берилет. Кылмыш иши боюнча бул ишке тиешеси бар адамдардын бардыгын аныктоого багытталган тергөө оперативдик иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Германиянын батышындагы Арвайлер аймагын суу каптап, 1300гө чукул адам дайынсыз болууда. Бул тууралуу чет өлкөлүк басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда, буга чейин жаратылыш кырсыгынан 58 адам каза таап, ондогон адам табылбай жаткандыгы айтылган. Аталган аймактын администрациясынын сайтында жазылгандай, Бад Нойенар Арвайлер районунда бейшемби күнү 1000ден ашык куткаруу операциясы жүргүзүлгөн. Белгилей кетсек, Германиянын түндүгүндө дүйшөмбүдөн бери нөшөрлөп жаан жаап, дарыялардын суусу нугунан ашып, көчөлөрдү, үйлөрдү каптоодо. Көпүрөлөр талкаланып, көчөлөрдү суу каптагандыгына байланыштуу айрым калктуу конуштарга куткаруучулар жете албай жатат. Түндүк Рейн, Вестфалиянын 5 районунда дамба жарылып кетүү коркунучунан улам эл коопсуз жайга көчүрүлүүдө. Трир шаарында дарыя жайылып кеткендиктен 350 адам аймактан башка жакка чыгарылды, деп жазылат маалыматта. Ошондой эле Рейн-Эрфт аймагындагы суу каптоо коркунучу болгондуктан ал аймакка өзгөчө кырдаал жарыяланган. Токиодогу Олимпиада оюндарынын уюштуруучулары ачылыш аземинде салттуу парадтан баш тартууну чечишти. Мындай чечим 15 июлда Эл аралык Олимпиада комитетинин президенти Томас Бахтын катышуусундагы өкүлчүлүктөрдүн башчыларынын жолугушуусунда кабыл алынды. Уюштуруу комитети жана Эл аралык Олимпиада комитети спортчулардын ден соолугун биринчи орунга коюшат. Олимпиаданын ачылыш аземине катышуучулардын санынын чектелиши коронавирустун жайылуусун алдын алуу менен да байланыштуу. Ар бир спортчунун максаты Олимпиада оюндарына катышуу жана көптөн бери күтүлүп жаткан старттын өтүшүнө эч нерсе тоскоол болбошу керек. Туу көтөрүүчүлөрдүн салтанатка катышуу маселеси дагы ачык бойдон калууда. Уюштуруу комитети жакын аралыкта бул маселени чечүүгө аракет кылат. Эске салсак, Кыргызстандын курама командасынын параддык формасын Дилбар Моодой тигип берген, бирок форма коомчулук тарабынан кызуу талкууга алынган. Эртең 17 июлда Ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жана Талас облусунда жаан-чачын болбойт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Маалыматка караганда, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +13, +18, күндүз +27, +32. Талас облусунда түнкүсүн +11, +16, күндүз +24,
14 плюс 29. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн плюс 15 плюс 20, күндүз плюс 29 плюс 34. Ысык Көл облусунда түнкүсүн плюс 9 плюс 14, күндүз плюс 18 плюс 23. Нарын облусунда түнкүсүн плюс 8 плюс 13, күндүз плюс 20 плюс 25. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтүп, күн күркүрөйт, күндүз жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн плюс 16 плюс 18, күндүз плюс 30 плюс 32 градус ысык болот.